Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Бүгүн ардагерлер арасындагы беттештен алтын медаль тагынган дүйнө чемпиону Мелис Турганбаевди кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө постунан салтанаттуу түрдө анын жакын санаалаш достору, бир туугандары жана бир катар жогорку кеңештин депутаттары тосуп алышты. Эскерте кетсек, ардагерлер арасындагы беттеш 11 октябрда Грузиянын Тбилиси шаарында өттү. Анда 55 жаштан 59 жашка чейинкилер арасындагы 78 килограмм салмакка чейинки категорияда Мелис Турганбаев күрөштү. Ал чейрек финалда украиналык Сослан Адырхаев менен, жарым финалда казакстандык Турпалали Сулайманов менен, финалда америкалык Джордж Брэдли менен кескелип жеңишти камсыздаган.